Субаналиев Омурбек Исакович башка ишке өткүндүгүнө байланыштуу элеген кызмат ордунан бошотулсун. Буга чейин облусту жетектеп турган Өмүрбек Субаналиев өзүнүн берген арызынын негизинде кызматынан кетип, ордуна Абдикарим Алимбаев келди. Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Артем Новиков жаңы дайындалган өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүн облус активине тааныштырды. Абдикарим Карбекович буга чейин чек ара кызматында иштеп келген. Бул багытта Баткен облусунда дагы 4 жыл кызмат өтөгөн. Ошондуктан чек ара аймактарын жакшы билет. Алдыңкы облус башчы Өмүрбек Исакович бир топ демилгелерди баштаган. Анын ичинде Баткен облусуна өзгөчө статус берүү боюнча документтерди даярдаган. Эми Абдикарим Карбекович бул иштерди улантып кетет деп ишенем. Мындан сырткары облустун экономикалык жана социалдык жактан өнүгүүсү үчүн долбоорлорду иштеп чыгасыз деген үмүттөмүн. Участки в Баткенской области. Абдикарим Алимбаев буга чейин мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын башчысы кызматында эмгектенген. Ал арада ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары Эрлан Сапарбаев да жазган арызынын негизинде ээлеген кызматынан бошотулуп, бул кызматка Лейлек районунун акиминин биринчи орун басары болуп иштеп турган Абдирашид Ташбалтаев дайындалды. Менин бул иш ордуна дайындалышы бул сүйүнүч эмес, бул жоопкерчилик. Мен азыр жыйында тапшырманы койдум. Эл менен жакын болуу, элдин маселесин чечүү, ар кандай маселелер чыкса жерден барып туруп чечүү. Андан тышкары тапшырма койдум. Түшкө чейин жумушта иштейсиңер, түштөн кийин жерлерде барып туруп бүт көйгөйлүү маселе кандай кайсы тараптан болсо дагы ошол жерлерди чечесиңер деп туруп. Өкмөт башчысынын буйругуна ылайык, Баткен районунун акими Акылбек Орозов ээлеген кызматынан бошотулуп, анын ордуна Учкунбек Жоробаев дайындалса, Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратовдун ордуна Алмазбек Рахманкулов келди. Кадамжай районунун акиминин милдетин аткаруучу Абдыманов Жакпаров да өз каалоосу менен жазган арызынын негизинде кызматынан бошотулуп, Кадамжай районунун акими кызматына Кутбедин Шакиров дайындалды. Мына 2 ай болсо дагы сиздер менен тыгыз иштештик, күнү-түн иштештик, астыр көптүр аракетти кылдык. Буга чейин өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматын аркалап турган Өмүрбек Субаналиев башка кызматка которулду. Ал облус башчылыгына ушул жылдын февраль айында эле дайындалган болчу. Айжан Таштанова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. Главное обеспечить безопасность